Тахаджудтун пайдасы. Адам баласынын негизги максаты жаратуучуга баш ийип кулчулук кылуу, ыраазычылыгын табуу. Бул тууралуу Алла Таала Куранда мындай деген: "Жана мен жин менен инсандарды жараттым. Жалгыз менин өзүмө гана ибадат кылуулары үчүн" деп айткан. Адам баласы бул дүйнөгө Аллага баш ийүү үчүн жиберилген жана ушул жол Кураны Каримде жана кимде-ким Аллага жана анын элчисине баш ийсе, акыйкатта улуу бактылуулукка жетишет. Мына ошол себептен пайгамбарлар, сахабалар, табийиндер жана башка өздөрүнүн өмүрлөрүнүн күндүзгү жана түнкү убактыларын ал тургай ар бир көз ирмемдерде алар ушул улуу максатты көздөп өмүрлөрүн өткөрүштү. Алар дүйнө иштерин жасап, соода сатык кылып, дыйканчылык менен алектенип жүрсө дагы, жүрөктөрү Аллага болгон махабаты менен толуп, бир аз дагы Алланы унуткан эмес. Алла Таалаларды мактап мындай деген: "Ушундай эркектер аларды эч бир соодада, эч бир алып сатууда капылетке калтырбайт." Бул улуу адамдар эс ала турган убактарында маанилүү максатка жүз буруп, чыныгы сүйүктүү жаратуучуга ибадат кылууга өздөрүн арнаган эле. Кээде жаратуучунун улуктугун эске алуу менен, кээде тозоктон коркуу менен, кээде жаннатка умтулуу сезим менен түндөрүн өткөзүшөт эле. Тарыхта мындай адамдардын түндөрү Алланы эстөө жана түрдүү ибадаттар менен өткөзүшкөндүгү тууралуу көптөгөн окуялар айтылган. Бул адамдардын ибадаттары айтылган жерде сөзсүз тахаджуд намазы тууралуу эскерилген. Анткени тахаджудтун маңыздуулугу жогору жана кандай кыйын учур болсо дагы тахаджудка көңүл бурушкан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү өмүрүндө буттары шишип кеткенче түндө намаз окуйт эле жана адамдарды тахаджудка кызыктырган. Ошондой жакшы адамдардын баары түндөрдө үзгүлтүксүз намаз окуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эргешкен. Кураны Каримде Алла Таала тахаджуд тууралуу айтып, аны окугандарды мактаган. Ошону менен бирге көптөгөн хадистерде анын артыкчылыгы баяндалган. Эң биринчи тахаджуд сөзүнүн маанисине токтолобуз. Андан кийин анын фазилеттери тууралуу Кураны Каримдеги аяттар менен баштайбыз. Тахаджуд деген эмне? Араб тилинде тахаджуд сөзүнүн мааниси уйкуну кетирүү дегенди билдирет. Алымдар айтышат, чындыгында тахаджуд деп уктап туруп окулган намазга айтылат. Ал эми Мишкат китебинде мындай ыкманы оор болуп калат деп айтылган. Ошондуктан кимде-ким 2 рекет намаз окуп, биринчи рекетинде Зилзала сүрөсүн, экинчи рекетине Кафирун сүрөсүн окуп жатса, анда тахаджудтун ордуна жетиштүү болот деп келген. Бул риваятта уйкудан алдын окулган намаздагы тахаджуд болуп эсептелет деди. Ошондой эле алымдардын айткан сөздөрү да буга каршы эмес. Анткени уйкудан алдын окулган түнкү намаз да, уктап тургандан кийинки окулган намаз да тахаджуд. Демек, айырма аталышта гана. Раббисинен корккон жана үмүт кылган абалда дуа кылып, алардын капталдары төшөктөрүнөн ажырап турат жана биз берген ырыскыларды сарпташат. Алардын жасаган иштери сыйлык катары, аларга кандай кубанычтуу кабарлардын жашырылганын эч бир жан билбейт. Түшүндүрмө. Тафсир алымдары бир канча маани беришкен. Аллама Алуси рахматуллаху алейхи капталдары төшөктөн ажырап туруунун мааниси түнкү намазды окуу экендигин айтканы белгилүү. Хадис риваятында бул мааниге басым жасалган деп айтылат. Азирети Муаз радиаллаху анхудан жеткен риваятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Мен силерге жакшылыктын жолдорун айтып берейинби?" Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшылыктын жолдорун баяндады. Биринчи орозо, экинчи садака, үчүнчү түнү намаз окуу. Азирети Таханави рахматуллаху алейхи ушул аяттын түшүндүрмөсүн мындай деген: "Кайсыл адам түндө эс алуусун таштап, жаратуучуга ибадат кылып, намаз, Куран, дуа жана башка амалдар менен алектенип, жана Алланын берген байлыгын анын жолуна жумшаса жана бардык ибадаттарды кылып жатып, жаратуучунун мээриминен үмүт үзбөй, коркуу сезим менен аткарса, анда мына ушул адам чыныгы мусулман. Ага Алланын дайындап койгон сыйлыктары канчалык улуу экендигине эч бир пенденин билими жеткен эмес." Ошол сыйлыктар туурасында Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Улуу Алла Таала айтты: Салих жакшы пенделер үчүн эч бир көз көрбөгөн, эч бир кулак укпаган, эч бир адамдын жүрөгүнө келбеген жакшылыктарды дайындап койдум. Кааласаңар ушул аятты окугула." Мааниси: алар түндө аз уктап жана түндүн акыркы бөлүгүндө кечирим сурашат эле. Түшүндүрмө. Бул аятта мурда такыба адамдар үчүн Алланын дайындаган жакшылыктар айтылган эле. Ал такыба адамдар бакчалар менен булактарда рахаттанып, аларга дайындалган жакшылыктарды кубануу менен кабыл алышат.
Андан кейін алардын жакшы амалдарын баяндап, алардын ичинде түндө аз уктагандыгы айтылды. Башкача айтканда, түндүн көпчүлүк бөлүгүн Аллага ибадат кылуу менен өткөзүп, таң убактысында өздөрүнүн күнөөлөрү үчүн кечирим сурап, мындай деп айтышат: "О Раббим, сага ылайыктуу түрдө пендечилик милдетимди аткара албадым. Кемчиликтеримди өз рахматыңа алып, кечиргин" деп дуа кылышат. Мааниси: Раббиси үчүн сажда кылып жана тик турган абалда түндөрүн өткөзүшкөн. Түшүндүрмө: качан адамдар уйкунун рахатына батканда, бул адам жаратуучусунун алдына тик турган абалда жана сажда кылган абалда түнүн өткөзөт. Түндү күнөө менен өткөзүү мындай турсун, күнүмдүк түнгү эс алууга маани берген эмес. Түнү бою сажда жана кыямда туруп ахиреттен коркуп, Раббисинин мээримин үмүт кылган адам жакшыбы? Мухаммад, айтыңыз, билгендер менен билбегендер тең эмес, акыл ээлери гана акылга келет. Түшүндүрмө: кайсыл адам түнкү уйкусун таштап, Аллага ибадат кылып, кээде тик туруп, кээде сажда кылып, жүрөгүндө Алладан жана акырет күндөн коркуу менен Алланын мээримин үмүт кылып, түнүн өткөзгөн бактылуу адам. Бул аяттын алдында айтылган, Аллага кыйналган кезинде жалынып жалбарып, кыйынчылык кеткенде Алланы унутуп койгон бактысыз адам менен теңби? Эч качан тең эмес. Эгер экөө тең болсо, анда алым менен надан жана акылдуу менен акылсыздын айырмасы жок болуп калат. Муну акылдуу адамдар гана айырмалап билет. Аяттагы түнү бою дегендин мааниси бир топ тафсир алымдары түндүн ортосу деп белгилеген. Кээ бир алымдар ортоңку жана акыркы бөлүгү деп айткан. Сени разы кылуу үчүн түндүн бир бөлүгүндө жана күндүз убакыттын акырында Алланы арулайт. Тафсир алымдары күндүзгү убакыт дегенди бешим намаз деп жазган. Анткени ошол убакытта күндүн алгачкы жарымы жана акыркы жарымы болуп жыйналат. Ал эми түндүн бир бөлүгүндө дегени шам жана куптан намаздары. Кээ бир алымдар буга түнкү намаз да кошулат деген. Шек күмөнсүз түндө туруу ал нафсини басууга таасири каттуураак жана Алла менен сүйлөшүүгө бекемирээк, туурараак. Түшүндүрмө: түндө туруу ден соолуктун чың болуусуна өтө чоң пайдасы бар. Себеби ошол учурдагы уйку жана таң рахатын таштап боту менен таптап тургандай болот. Ошол учурда дуа жана зикир чын жүрөктөн чыгат. Дилден кандай сөз чыкса, ал жүрөктөн жакшы орун алат. Күндүзгү убакытта болуп жаткан ар кандай үндөрдөн жана иш-аракеттерден бошогон кезде жана улуу жаратуучу мээрими дүйнөгө түшкөн кезде жүрөккө тынчтык жана ибадаттын рахаты пайда болот. Чындыгында сен жана сени менен бирге болгон бир топ мусулмандар кээде түндүн 3/2 бөлүгүнөн аз убакыт жана кээде 3/1 бөлүгүндө намазга тургандарды сенин Раббың билет. Түшүндүрмө: пайгамбар, сен жана сенин шакирттериң түнкү намаздын өкмүн аткарышып, кээде түндүн жарымын жана 3/1 бөлүгүн жана 3/2 бөлүгүн ибадат менен өткөзүп жүргөндөрдү Алла билет. Ошондуктан бир риваяттарда сахабалардын буттары узак тик турган себептен шишип кеткен эле деп келген. Аллама Зубайди рахматуллаху алейхи Ихьянын шархында мындай деп жазган: Алла Таала түндө турган адамдарга сыйлык катарында Кур'аны Каримде аларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болот деп айтты. Ошонун себебинен бул аалымдардын даражалары улуу деңгээлге көтөрүлдү. Намаз жана сабырдуулук менен жардам сурагыла. Аллама Забиди рахматуллаху алейхи мындай деген: бир топ аалымдардын пикири боюнча, бул аяттагы намаздагы максат түнкү намаз. Ошонун себебинен нафсы жаман сыпаттардан арылат. Түндүн бир бөлүгүндө туруп, 5 убакыт намаздан тышкары кошумча ретинде намаз окуу. Сенин Раббың сени бийик мактоого ылайык орунда кыямат күнү тирилтүүгө жакын. Түшүндүрмө: алгачкы кездерде түнкү намаз баарына фарыз кылынган эле. Кийин фарыздын өкүмү үмметтин мойнунан түштү. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга калды. Аалымдардын эки көз карашы бар. Биринчи, фарыздын өкүмү үмметтин мойнунан түштү десе, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга фарыз болуп калган. Эми бул аяттагы кошумча ретинде дегендин мааниси 5 убакыттан башка фарыз дегени. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда фарыздын өкүмү алынып ташталган. Бул учурда кошумча ретинде дегендин мааниси нафил дегенди билдирет. Бул эки көз карашты бир кылуунун бир жолу фарыздын өкүмү мурунку үммөттөрдөн алынып, кийин пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдан алынды. Мактоого ылайыктуу орун, кыяматта бериле турган улуу шарапаттуу орун. Качан пайгамбарлар сүйлөй албай турган кезде, пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам Алла Таалага кайрылып, бардык адамдарды кыйынчылыктан бошонуусун сурайт. Ар бир пенденин тилинен
мактоо сөздөрү чыгат. Анын үстүнөн Алла Таала да пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламды мактап, ошол убакта пайгамбарыбыздын мартабасы ачыкка чыгат. Бул айтылган тафсир сахих хадистерде келген. Качан дин жеткизүүдөн бошогон учурда ибадаттар менен алектенип, Раббиңе карай умтул. Түшүндүрмө. Динди жеткизүүдөн бошогон кезде ибадат менен алектенүү сенин мартабаңа ылайыктуу. Азирети Ибн Масуд радиаллаху анху бул аят тууралуу мындай деген: качан фарыздан бошогондон кийин түнкү намаздын кыйынчылыктарын көтөрүп аракет кылгын. Бул аятта түнкү намаздын фазилетин ачык билдирди. Алардын жүздөрүндө сажданын изи бар. Түшүндүрмө. Анткени түнкү намаз окугандыктан алардын жүздөрүндө өзгөчө бир нур пайда болот. Ал нур Алладан коркуунун, ыкластуулуктун белгиси жана ичтен сыртка карай чыгып турат. Тафсир алымдары бул аяттагы тахажжуд намазына байланыштуу деген. Узак түнгө чейин түндүн бир бөлүгүндө аны арула. Түшүндүрмө. Саждадан максат намаз окуу. Ал шам намазы. Ал эми куптан намазын кээ бир алымдар тахажжуд намазы деген. Шабби рахматуллаху алейхи мындай деген: эгер мунун мааниси түнкү намаз десек, анда даңктоонун түзмө-түз мааниси алынат. Башкача айтканда, түндө тахажжуд намазынан бөлөк көп таспих айтып Алланы улукта. Эгер шам жана куптан намазы деген маанини алсак, даңктоонун мааниси түнкү намаз болушу мүмкүн. Бул баян Фазаил тахажжуд түн ортосунда жалгыздыкта окулган намаздын фазилеттери аталыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бер туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.